بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü cuma hutbasının teması үй-бүлө müçölörünün hukuktары jana mildetleri. Hukuk kimdir biröөнүн hukugu jönündө süйлөнгөндө anın mildeti de көңүлдө turuş gerek. Kimdir biröөнү эмнеге кайсы бир нерсеге милдеттендирип жатканда анын укугундагы эске алуу зарыл. Тагыраагы үйдө эр аялдын, уул кыздын, неберелердин, келиндин укугу жана милдеттери. Үй-бүлө ушул шариатта араб тилинде аила же болбосо ал-усра деп эсептелет. Ал-усра деген бул белгилүү бул эркек жана аялдан түзүлгөн белгилүү бир үй-бүлө. Үй-бүлө болуштун сөз түрдө бирөө эркек жана бирөө аял болушу шарт никеленип. Ушуну усра дейт, ушуну аила дейт, үй-бүлө дейт. Биз Kur'an'a bir baş bağıp göreyle baraktap. Allah Teala emne dedi ekan, estağfurullah billah. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Men ar bir nerseni jup kılıp jarattım. Ar bir nerseni juu menen jarattım. Balkim uşularga dele saresep salıp, akıl jügürtüp, oy жүгүртүп эсиңерге акылыңарга келесиңер дейт Аллах Таала. Бардык нерсенин жуу бар. Ак, кара, күндүн түнү бар мисалы. Эркек, аял, жакшы, жаман, таттуу, ачуу дегендей. Жада калса бизге мына ушул электр жарыгын алып келген эки зымдындан жуу бар. Biri плюс, biri минус болуп келип жатат. Бул атомго да тийиштүү. Атомдун бөлүкчөлөрү дагы жуп-жуу менен эч качан жеке өзү келип ал атомдук күчкө ээ эмес. Сөзсүз түрдө майда молекулалар дагы сөз түрдө жуп-жуу менен гана жүзөгө ашат. Жада калса кээ бир дарактар бар, жанына бир даракты экпесең, ал өсөт, бирок эч качан мөмөлөбөйт. Ушундай дарактар бар. Жанына бир даракты экпесең, өзүнүн жуун экпесең, ал өсөт, көгөрөт, бутактайт, шактайт, бирок эч качан мөмө бербейт. Анткени чаңдаша албайт да. Ар бир нерсенин өзүнүн жуу менен жараттым. Ошондой жуп-жуу менен жараткандарымдын ичинен эң акылдуусу, идиректүүсү, баам парасаты бары бул адамзат деп атат Аллах Таала. Демек, жуп-жуу менен дегени эртеңки күнү сөз түрдө бир чоң акылдуу, зирек, ыймандуу, муун урпак калтыра турган бул адамзат. Ал бир эркек, бир аялдан түзүлөт деп атат Аллах Таала. Экинчи аятка көңүл буруп көрөлү. Астагфирулlah. Аллах өз аятында: "Я эйюхан-нас, иттaqu rabbakumul-ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa." Sadaqallahul azim. Ey adamlar, sizlerdi bir candan jaratıp, andan bir can kılıp jaratıp деп атат. Andan jubayын jaratıp,
Анан ошол bir erkek bir ayaldan көптөгөн erkek ayaldарды жерге ушундай жайып жараткан Раббиңерден корккула. Кара, ошондо Адам атабызды жаратып, анын жубайын да жаратып берди. Андан көптөгөн erkek ayaldарды, муун, тукумду, урукту, урпакты жаратып жерге чачты, жерге силер таркатты. Ушундай кылып жараткан Раббиңерден корккула. Эмнеге ушул аят иттаку деп башталды? Эмнеге ушул аят корккула деп башталды? Үй бүлө мүчөлөрүнүн баарынын үйдөгү көзгө басар, көздүн карегиндей болгон бир милдети, жалпы баары ал кайсыл мансапта болбосун, кайсыл адистиктин ээси болбосун, кайсыл кесипти аркалабасын, кандай жыныста болбосун, эркек ба аялбы, баары бирдей Аллахтан коркуп жашоосу милдеттендирилген деп атат. Баары милдеттендирилген. Үйүңө дааватчы келип тыкылдатабы, тыкылдатпайбы? Баары бир бирдей баарыңар Аллах Тааладан корккула. Корккула деген ибадат кылгыла, адал менен жашагыла, арамдан оолактагыла. Субханалла. Бул үй бүлө мүчөлөрүнүн баарын текши милдети ушул. Кимдин алдындагы милдетибиз? Бул Аллах Тааланын алдындагы милдетибиз. Эми пайгамбарыбыздын алдындагы милдетибиз. Пайгамбарыбыз эмне дедиле? Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ван наси ажмаин. Садака Расулуллах. Араңардан эч кимиңер толук кандуу муъмин деп аталбайсыңар. Толук кандуу муъминдик даражага эч качан эришип жетише албайсыңар. Мен дейт пайгамбарыбыз, мен ар бириңерге өз ата энеңден, кара чечеке уул кызыңдан, мансабыңдан, байлыгыңдан, өнөр кесибиңден жана жалпы адамдардын баарынан сага сүйүктүү болмоюнча. Караң, үй бүлө мүчөлөрүбүз менен Аллах Таалага кулчулук кылып, такыбалык кылып, Аллахтан корккондон кийин эле Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды баарыбыз сүйүшүбүз милдеттендирилген бизге. Бул пайгамбардын алдындагы милдетибиз. Дал ушундай Аллахтан коркуп, анан пайгамбарды сүйө турган үй бүлө курулуш үчүн өзү эмне кылыш керек? Кимдир бирөө айткан экен, жалтырагандын баары алтын эмес деп. Ооба. Курчтун баары эле бычак эмес. Караңыз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тункахул мар'a ли арба. Кыз бала 4 нерсеси эске алынып, анан турмушка чыгат. Кыз бала 4 нерсеси эске алынат. Жигиттер үйлөнөрдөн мурда анын келбетине, атасынын жип машинасына жана башкасына кызыгыппай деп атат. Кыздын 4 нерсесине аябай тыкыр көз сал. Жакшылап сураштыр. Ошондо ал 4 нерсеси менен сага ал кыянат кылбай турган эң мыкты жубай болуп бере алат. Биринчиси, ли жамалиха, сулуулугуна сарайсап салып көр, албетте. Үйлөнүп алгандан кийин ал быткыл чыгып калып, анан башка кыздарды карап дагы кыйналасың. Жакшыраак шашпай карай бер. Экинчиси, байлыгына кара. Байлыгына дегени өзүнүн бир акчасы бар. Ал экөөңөрдүн кара курсаңар тойгуза турган деңгээлде, сен жумушсуз калсаң, анын акчасы жетип тура турган деңгээлде бар да. Ушунусуна да кичине сарайса салып кой. Үчүнчүсү, тегине кара. Тегине кара, нокотек болуп калбасың. Аябай кара. Тегине кара, ал сени менен эмчектеш болуп калбасың. Тегине кара, ал аябай каргышка калган уруудан болуп калбасың. Тегине кара, ал динди жериген жаман уруудан болуп калбасың. Тегине кара, ал колу туткак уурулардан болуп калбасың. Бул үчүнчүсү. Эми төртүнчүсү, дин тутумун эске ал. Пайгамбарыбыз буну Абу Зарга айтып жатат. Абу Зар,
Kolun toprakka malınıp, kedeyi bolup, suluğu kızlar seni toğutpay kalsa, bay kızlar seni taptakır tengine albay kalsa, tektүү kızlar taptakır seni tengine albay. Oşonda çıraylı sulu bolbosa dele, kedeyi bolup, teksiz bolsa dele, din tutumu mıktı bolsa, oşonun kolun surayı ver. Oşol din tutumu, imanı, etegi uzun, denesi tosuk, takva kız ile taba turgan bolson, biroq takva kızlar takva atanın үйүнөн табылат. Takva inenin emes, takva atanın үйүнөн табылат. Din tutumun eski alıp üylöne ver. Oşol kızdın din tutumu, takvalığı sen üçün bir uçurda ele. Sululuk da, baylık da, tek de olup bere alat dep atat. Ушундай кызга үйлөнө турган болсоң, анан Аллахка чогуу баш ийесиңер. Пайгамбарды чогуу сүйө аласыңар. Ар бириңердин милдетиңер өзүңөргө тагылган, ар бириңердин укугуңарды тең сактай аласыңар деп атат пайгамбарыбыз. Үйлөнүү эмне эле? Үйлөнүүнү кээ биркилер, достор үйлөнүп атат, үйлөнүш керек. Картайып баратасың. Үйлөнбөй тет мына бол деп, ата менен эне зар какшаганы какшаган. Биз сунна менен жашайлы. Пайгамбардын суннасын, сүннөтүн жүзөгө ашыралы. Бул сунна да, бул сүннөт да дей турган болсок, 60-тан өйдөлөп, 70-тин кыясын басып, 80-ге таталап, 90-дун белесинде басып бара жаткандар сунна менен иши жок болгондугу үчүн кээ бир орто жаш андан ылдыйкылар суннаны жүзөгө ашырайлы десең мыскылдай турган деңгээлдеги адамдар бар азыр. Сунна тикеленбептир, важип менен фарз эч качан тургузулбайт, шуну бир билгиле. Сунна жүзөгө ашпаптыр, пайгамбардын сүннөтү жүзөгө ашпаптыр, фарз эч качан тикеленбейт, ушуну бир билип койгула. Биз балдарга үйдө турганда мына бул сунна, ушул сүннөт ушул. Сүннөт жүзөгө ашпай турган болсо, биз кыяматта пайгамбардын жемесине калабыз. Көпчүлүк калың журттун алдында биз аябай шермендебиз чыгат. Суннада чоң береке бар деп суннаны шунчалык жүрөккө бекем катап түшүндүрүшүбүз керек. Ошондо гана никенин ыйыктыгын сезе билишет. Азыр жаштар никенин ыйыктыгын билишпейт. Кээ биркилер, достор үйлөнүп атат, үйлөнүп коюптур. Үйлөнбөсөк болбойт дейт. Үйлөнүүнү алар бирөөлөр үйлөнсө үйлөнүш керек, үйлөнбөсө жүрө бериш керек деп гана түшүнүшөт да. Жок. Ан-никах, никеленип үйлөнүү ал, пайгамбарым айтат, ан-никаху суннати, никеленип үйлөнүү ал менин сүннөтүм. Мисалы мынеке, намаз окубаган эле бир жигит үйлөндү. Бирок ал никеленип үйлөнсө, ошол никеленип үйлөнүшү менен пайгамбардын сүннөтүн жүзөгө ашырды. Пайгамбарга канчалык бир кадам жакындады. Анткени ал никеленип үйлөндү. Бетбактыгы менен эмес, никеленип үйлөндү. Ушул суннаны жүзөгө ашыргандыгы үчүн дагы ал пайгамбарга бир канча кадам жакындады. Суннаны жүзөгө ашырууда береке бар. Ошондуктан فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Ким никеленип үйлөнүүдөн баш тартса, ал менден алыстай берет деген. Менден алыстай берет деген, мен аны шафаат кыла албай калам. Менин сүннөтүмдү жеригенди мен кантип кыяматта, я Рабби мушуну бейишке киргизип бер деп, аны менен Аллахтын ортосуна арачы түшөйүн деп атат. Үйлөнөрдөн мурда үйлөнүп, никеленип үйлөнүүнүн сунна экенин, пайгамбар сүннөт кылган, ал менин сүннөтүм деп атат дегенди жигиттердин да, кыздардын да жүрөгүнө бекемирээк орнотуш керек. Дагы кайталаймын, эгер сунна эле жүзөгө ашпай кала турган болсо, анда Кудай сактасын. Анда ал пайгамбардын шафаатынан бир топ алыс калып калат. Бирок үйлөнгөндө кандай? Пайгамбарыбызга бир жигит келди. Я Расулаллах, мен бир тектүү, айчырайлуу келбети келишкен бир кызды жактырып калдым. Сүрүштүрдүм. Мага жакты. Ошого үйлөнсөм кандай дейсиз деди. Пайгамбар, акыл калчап көр. Шашпа деди. Экинчи күн келди. Дагы сурады. Пайгамбар,
Oylana tur. Şaşpa dedi. Üçüncü gün geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü günü gelgende alca gitke. Tezevvecul vedud vel velud. Ay tezevvecul vedud el velud. Üylene turgan bolsaң, uşunday bir kızga üylen. Al жүрөгүндөгү сүйүү, махабаттын жылуу сезимин senden başka hiç kimge arnabay turgan bolsun. Kандай balda bolbosa da seni жақсы көрө turgan bolsun. Birde jigit tömin et, birde jigit çöçüret. Kolundan baylık ketken uçurda жақсы көрбөй kalsam ne kılasın? Ayaldарды сыноо үчүн кембагал болуп бер деп атат. Ayaldардын кандай экенин билгин келсе, кембагал болуп көрүн көзүнө, ошондо билесиң. Экинчisi sıfatı el-velud. Sağa ayanbastan көбүрөөк төрөп берсин. Менин келбетим бузулуп калат. 3-4 төрөсөм дебей, көбүрөөк төрөй турганды танда. Башынан сүйлөш. Эми пайгамбар үйлөнгүлө seni жақсы көрө турган, анан көп төрөп бере турганга үйлөн деди. Болду, ушинтип эле жөнөтүп жүрсө боло беле? Болот эле. Бирок пайгамбар эмне үчүн ушул эки сөздү айтты? Жообун fa inni mukathirun bikumul umam. Men жақын арада кыяматта Алланын алдында башка пайгамбарлардын жанында силердин көптүгүңөр менен мынеке менин үммөтүм көз кыры жетпейт го. Кана карачы, көз кыры жетпейт. Бейиштин көпчүлүк бурчу, көпчүлүк орун менин үммөттөрүм менен толот деп силердин көптүгүңөр аркылуу мен Алланын алдында башка пайгамбарларга мактан сыймыктанам деп атат. Тукум курут кылып, аял өзүнүн келбетин сактайм десе, бирди төрөп ала бер, азыр экономикалык да кыйынчылык болуп атат дей турган болсоң, анда сен арсыз эркексиң. Пайгамбар айтты. Сени сүйө турган, сага төрөп бере турган. Бул дегени эмнеге вадудту сүйө турган деген сөздү эмнеге пайгамбар төрөй турган дегенден мурда келтирди. Эгер ал аял сени чындап жакшы көрө турган болсо, анда ал сага төрөп бере берет. Сага төрөп бере берет ал. Эгер пайгамбар төрөй турган, анан сени сүйө турган десе, анда ал бирди төрөп туруп төрөбөй коет да. Үй бүлө мына ушинтип башталат. Эми көпчүлүк сабактарыбызда аялдардын укугун сактайлы, аялдардын мартабасын бир аз көтөрмөлөйлү, эне, эже, чоң эне, тайэне, жубай, карындаш, кыз катары баалайлы деп айтып келдик. Бүгүн эми учкай ушу эркектер тарапка бир аз бурулалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ахбара аннаху талаа фин-нар фаважада аксара ахлиха ан-ниса. Пайгамбар айтты. Аллах мага тозокту көрсөттү. Тозоктун ичиндеги азапталгандардын дээрлик баары аялдар экенине көзүм түштү. Екфурна, алар ушунчалык күфүрлүк келтиришет. Күфүрлүк дегени шүгүрсүздүк кылышат деген. 99% аял шүгүрсүз өзү. Ачыгын айтыш керек. Намаз окуп, тахажжудка туруп, пешенесин жара кылып, жоорутуп берсе дагы шүгүрсүз. Шүгүрсүз. Аны табыш мактатпай ачыгын айталы. Ва калат имраа, bir ayal пайгамбарга, я Расулаллах, о Аллах нелси, якфурна биллах, Аллахка күфүрлүк келтирип атат ушунда. Аялдар Аллахка күфүрлүк келтирип, анан ошондо тозокулук болуп атабы? Деп сураса пайгамбар, ла, жок, бул жерде күфүрлүк деген Аллахка күфүрлүк келтирген жери жок. Якфурна ал-ашир, күйөөсүнө нааразы. Күйөөсүнө ыраачылык билдире албайт. Күйөөсүнө шүгүр кыла албайт. Пайгамбар, мен лам яшкурин наса лам яшкуриллах. Адамдардын жасаган жакшы ишине рахмат деп ыраачылык билдире албаган, ал Кудайга да эч качан шүгүр кыла албайт. А Кудайга шүгүр дей албаган, ал адамдарды эч качан барктап баалай албайт, сыйлай албайт, кадырлап.
Ayalдар бар. Күйөөсү ушунчалык жакшы кызмат кылат. Кийим десе кийим, акча десе акча, билим десе билим, тамак десе тамак, машина десе машина алып берип атат. Бирок аял баягындай эле күфүрлүк кылып атат да, наразылык. Шүгүр дегенди билбейт. Ошол аялдар үчүн 5 убакыт бир күндөгү окула турган 5 убакыт намаздан кийинки, бир жылда тутула турган 30 күндүк оразадан кийинки эле эң көп көзүнүн карегиндей болгон ибадат алар субханаллах, ла хавла ва ла кувватаны айтпай эле койсун. Мен ушул азыр түз эфирде да тартып атат болуш керек. Алар теспин алып 24 саат бою Алхамдулиллах, Алхамдулиллах, Алхамдулиллах дегенди гана үйрөнсүн. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр деп үйрөнсүн. Ал үчүн эң намаздан кийинки, ораздан кийинки эң мыкты ибадат ушул. فإن الرجل إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة Пайгамбар айтат. Мына мисалы бир эркек аялына 40 жыл жакшылап мамиле кылыптыр. Кийимин кийимдей, тамагын тамактай, белинде бүтүн толук, курсагын тойгозуптур. Алтын шакек, күмүш шакек, барам деген жерине алып барыптыр. Хажына да алып барыптыр, умрасына да алып барыптыр, машинасына да алып бериптир. Бүт барын. Сумаса илейха марра вахида, бир күн аялынын көңүлүндөгүдөй болбой калыптыр. Қалет ма важатту минка ихсанан қатту. Сенден саған некеленіп тигенден баштап бир да жақшылық көрбөдүм да деген сөзі менен алар тозоқты толтырып атат дейді. Күфірлік деп ушуну айтат. Алар Кудайга күфірлік емес, күйөөсүнө шүгүрсүздүк болгондугу үчүн тозокулук болуп атат. Мына ушул жерде күйөөсүнүн укугу сакталбай, ал аял өзүнүн милдетин аткарбай, ушинтип тозокту толтуруп атышат. Сажда кылуу деген бул эки алакан менен таянып, пешенени жерге тийгизип, Субхана раббиял а'ла деп белгилүү бир сөздү айтуу менен Аллах Таалага сыйынууну айтат. Сажда деп ушуну айтат. Руку башка, сажда башка. Пайгамбарыбыз анна суджуд ла якуну илля лиллах. Пайгамбар айтты, сажда кылуу бир гана Аллах Таалага болот. Аллах үчүн сажда кылуу дурус. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليها. Егер Аллах мага укук бергенде дейт, пайгамбар айтып жатат, егер Аллах мага кимдир бирөөнү дагы башка бирөөгө сажда кылдыруу укугун бергенде, аялдарды күйөөңөргө табынып, ылдый болуп, сажда кылып, сыйлап өткүлө демекмин. Аялдын мойнунда эркектин укугу чоңураак болгондугуна байланыштуу. Бирок адамды адамга сажда кылдыруу эч качан дурус эмес, андай укук мага берилген эмес. Ошондой болсо деле, сажда кылбаса деле, сыйлап кадырлап өтсүн, тозокту толтурбай. Эркектин укугу сакталыш керек. Ва аксаман набийю саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ант ичти. Пайгамбар анча-мынча нерсеге ант иче бербейт. Пайгамбар ант ичкендин аркасында кимдир бирөөнүн укугу кордолуп жаткандыгы үчүн аны кордоп жаткан инсанга көзүнө сайып түшүндүрүү максатта көзүңдү ачкын, Аллахтын аты менен ант ичип айтам, эртең сенин укугуң Аллахтын алдында кыямат ушинтип кордолуп калбасын деген максатта пайгамбар ант ичип атат. Пайгамбар لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة تبض قيحا وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حقه عليها. Kүйөөсүнүн башынын төөсүнөн, төө деп мына эң чокусу да. Күйөөсүнүн башынын төөсүнөн баштап, эки аягынын бармагынын учуна чейин ириң агып турган жара болсо, төөсүнөн баштап эки аягынын бармак башынын
салаларын, бармақ баштарының учuna чейин ириң агып турган жара болсо, аны тили менен аялы жалап, тили менен жалап, тазалап, кызмат кылса деле, эч качан ал күйөөсүнүн өзүнүн мойнундагы укугун эч качан актап бүтө албайт деп атат. Аялдар, көзүңөрдү ачкыла. Силер жөнүндө сүйлөгөндө көп эле көтөрмөлөдүк, бирок эркектерге келгенде көзүңөрдү ачкыла. Ар бирибиздин төбүбүздүн эки аягыбыздын бармагынын учуна чейин жара болуп, ириң агып тамчылап турса дейт. Фастaqbalatu fal'aqatu bilisani. Ага келип, күйөөсүнө келип, тилин чыгарып, ириңдерди тили менен жалап тазаласа деле, күйөөсүн жогорку деңгээлге жеткирип сыйлап анын укугун бүтөр элек деп атат. Кичинекей демдеп койгон чайын, салып койгон жайыл дасторконун милдет кылган аялдарга эми жол болсун. Эркектердин укугу мындай бар, пайгамбар античип айткан керек болсо. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة يوما ألك بعل. Пайгамбар бир аялга карап туруп, өмүрлүк жолдошуң барбы? Десе, фаажабит бил ижаб. Бар, я Расулаллах, бар деди. Пайгамбар эмне деди? Унзури кейфа анти лаху фа иннама хуа джаннатук ау нарук. Жакшылап кызмат кыл. Жакшылап кызмат кыл. Ал күйөөң же сенин бейишиң, же сенин дозогуң. Жакшы кызмат кылсаң, бейишиң болот. Какшата турган болсоң, тарынтып, анда сенин тозогуң. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Демек, мен бул сөздү айтуу менен эркектин укугу ушинтип сакталат, ушул укуктарды сактоо аялга милдеттендирилет. Үй бүлө ушинтип куралат. Ошондон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдын бейишке кирүүсүн күйөөсүнүн ыраазычылыгын шарт кылган. Мисалы мынеке. Ида саллатил мар'a хамсаха ва хассанат фаржаха ва атаат бa'лаха дахалат мин ай абуабил жаннати шаат. Пайгамбар айтты. Кайсы бир аял бар, 5 вакыт намазын тургузса, намысын сактаса, күйөөсүнө баш ийип анын ыраазычылыгын алса, ошондо гана бейиштин каалаган эшигинен тандап кире алат деди. Намазын тургузуп тур, намысын сактап тур, бирок күйөөсүн нааразы кылып тур, ал бейишке кире албайт. Анткени Пайгамбар шарт кылды, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алса деп. Ошондон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир аял ыйык Рамазан айдан тышкары нафил орозолорду ла яхилу лаха ан тасума ва заужаха шахид, күйөөсү жанында турган учурда мен дүйшөмбү күнү орозо тутам деп тыйтаңдап тутуп алгандар бар. Суннаны жүзөгө ашырам деп. Күндүзү чакырып калсачы сени, орозомун дейсиң да. Күйөөң жаныңда турган учурда күйөөңдөн уруксатсыз дүйшөмбү, бейшемби күнү орозо тутпай эле кой. Tut dese tut, tutpa dese dağınan keyin kaşımdan kavağın bürküp men tutuşum kerek ele bugün dep nalıva. Oşol günü düşen bugün orada tutpayla koy dese, kүйөөңдүн aytkanını tutpasan, anda sen ekesi soğup alasın. Tutkandın da soğun alasın. Kүйөөңdү razı kılgandın da soğun alasın. Peygamber söz biçetat. La yahilu laha en tasuma ve zawjaha şahid illa bi izni gayra Ramazan. Ramazandan tışkarı nafil orozolarda, kazan emes, nafil orozolarda kүйөөsү janında turgan ayal kүйөөsүнөн уруксаты tutuusu tap-takır durus emes. Sen orozo belen, beker tutupsun da dediği boldu, ozaçılat anıkı. Açayım mı dese, aç. Dey turgamız açış gerek. Timmele takıva bolup iftarga çeyin daha kıynap jetkirбей. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Bir kişi ayalın töşeke çakırdı. Çok dep tıytаңdadı. Oğuzun törpüşlük kılıp.
Kүйөөсү бук болуп жатты таң аткычакты. Таң аткыча күйөөсүн ыраазы кылмайынча ал аялды Аллахтын алдынан периштелер Аллахым каргыштагын деп периштелер каргыштап чыгат. Күйөөнүн эркектин укугу кандай экенин билгиле. Тыйтаңдабай. Qaysi bir ayal Peygamber dağı çadı. Qaysi bir ayal la tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatu min al-hur al-ayn la tu'zihi fa qatalakillah fa innama huwa dakhilun yushak an yufariqak ilayna. Qaysi bir ayal tili menen mamilesi menen güyösüne jaman mamile kıla turgan bolsa anda beyişteki al erkekti Allah'ın buyruğu menen kütüp durgan hur al-ayn der, nurdan jasalgan hurlar qatalakillah ey kırılgır katın deydi. Жақсырақ мамиле кылбайсың ба? Жақсырақ мамиле кыл, күйөөңдүн ырасылыгын алып кал. Жакын арада ал, Аллахтын тагдыры менен сенден ажырап бизге келип калышы ыктымал, биздин коногубуз ал деп. Бейиштеги хөрлөр дагы күйөөсүнө жаман мамиле кылган катынды, аялды каргыштап турат. Эркектин укугу бар. Бул ушул жерге чейин. Айтсам аябай айта берем. Жайта берейин бе? Аябай жак отат эркектерге бирок. Аябай жак отат да, субханалла. Эч мында айта эле келеңиз деп атасыздар да, а бар экенсиз го деп атат азыр көпчүлүгү. Аялдар тарапка өтө элеми. Пайгамбарыбыз хайрукум ли ахли ва анна хайрукум ли ахли. Силердин араңардагы эркектер эң жакшыңар жубайыңарга мыкты мамиле кылганыңар. А мен силерден эң мыктымын өзүмдүн жубайларыма мыкты мамиле кылуу менен. Анткени алардын таман астында бейиш катылган. Анткени ал биздин кабыргабыздан жасалган. Анткени ал биздин намазыбызга, орозобузга дем берет, же намазды салып берет. Ана бага катып сүйлөп койгон боюнча, жаман көргөн боюнча чип кетпегиле бүгүн жумадан. Аял ал менин апам, ал менин тайенем, чоң энем, ал менин эже карындашым, жубайым, кызым, неберем ал. Dünya mata ve hayru mata'aha al-mar'atu salihah. Dünya деген бұл капитал, қазына, кенч, байлық. Дүниедегі еркектер тамшанған. Дүниенің шул көз жөсін алып ең бір рахатқа бөлей тұрған, ең мықты дүниедегі басы жоқ. Ешкім ба қойылмаған бір капитал бар, бір байлық бар. Ал бір еркектің тағдырына жазылып, неке ғайып болып, үйленіп қалған ең мықты тақуа аял деп атады. Ең мықты тақуа аял кен байлықтан, бұл аламдағы ең мықты басы жоқ байлықта. Андықтан аялдарыбыздағы абайлашуымыз керек. Ушинтип аларды сүйүү, ардактоо, кадырлоо биздин милдет, алардын укугу сакталып атат. Эми эки сөз калды. Пайгамбарыбыз نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. Ата менен эне өзүнүн перзентине берген эң мыкты көркөм таалим тарбиясындай белекти эч жерден сатып алып бере албайт деп атат. Ата эненин перзентинин алдындагы милдети эң мыкты таалим тарбия бериш керек. Намазга жетип келиш керек, жумага, 5 убакыт намазга. Ошол ата энесинин берген тарбиясын алып жашоо баланын укугу. Андан кийин бала менен кыз, ата менен энеге баш ийүүсү милдет, аны менен ата эненин укугу сакталат. Эмне деген пайгамбарыбыз? Ридаллахи фи ридал валидейн ва сахатуллахи фи сахатил валидейн. Аллахтын бир перзентке болгон ыраазылыгы анын ага болгон ата энесинин ыраазылыгына гана токтоп турат. Эгерде бир перзентке ата эне ыраазы боло турган болсо, ал перзенттен Аллах ыраазы. Аллахтын каары ата эненин каарына карап турат. Эгер бир перзентке ата энеси нааразы боло турган болсо, ал ысык көлдөй чык чыгарып, сорпо тартып, алатоодой эт тартса деле, ата эне нааразыбы? Андан Аллах да нааразы. Мына үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери убакыт жетишпей калганына байланыштуу. Мен ушул жерде токтотоюн. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.